илим күнү менен чын дилден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Кыргызстанда 10 ноябрда илим күнү белгиленет. Ага ылайык Ошмуда 2022-2023 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча сыйлуу азем өттү. Окуу жайдагы билим берүү, тарбиялоо, коомдук иштердеги көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн окуу жайдын профессордук окутуучулук курамына, структура жетекчилерине алкыш баракча, ардак грамота, ыраазчылык каттар тапшырылды. Биздин окутуучу профессордук курамдын жана жалпы кызматкерлерди ушул бүгүнкү майрамы менен куттуктаймын. Бардыгына ушул саламатчылык, ийгилик, анан ушул Ош мамлекеттик университети өсүп өнүгүшүнө дайым ушул ар бир кызматкер өзүнүн жоопкерчилик кызматтык милдетин аткаруу менен салым кошот деген ишеним менен дагы ушу Ош мамлекеттик университетинин мындан ары да өнүгүшүнө ийгиликтерди каалап кетемин. Майрамдык кечеде Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын кыргыз тили төш белгиси, жогорку кеңештин ардак грамоталары, ыраазчылык каты, билим берүү жана илим министрлигинин билим берүүнүн мыктысы, илимдин мыктысы төш белгилери, ардак грамотасы, саламаттыкты сактоо министрлигинин ардактуу кызматкери төш белгиси, ардак грамотасы, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, Ош шаардык мэриясынын, Ош шаардык кеңешинин, кесиптик бирлик комитетинин ардак грамоталары жана окуу жайдын өзүнүн Ош мунун эмгек сиңирген ишмери төш белгиси, ардак грамотасы, акчалай сыйлыктары тапшырылып, алкыштар жарыяланды. Салтанаттын жүрүшүндө илим күнүнө карата 2022-2023 жылдары жарык көргөн эмгектери үчүн өткөрүлгөн мыкты монография 2023, мыкты окуу курал 2023, мыкты окуу усулду колдонмо 2023 номинациясы жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Жалпы окумуштуулардын илимий жазган макалалары Q1, Q2, Q3 квартили бар эл аралык деңгээлдеги Скопстун базасындагы илимий журналдардан чыккандыгы үчүн аларды сыйладык. Андан сырткары ушул Ош мамлекеттик университетинде окуп жаткан жалпы студенттерибиздин арасынан мыктыларын, алардын ушул университеттин деңгээлинде аймактык, республикалык жана эл аралык олимпиаданын жеңүүчүлөрүн биринчи орунду багындырган студенттерибизди сыйладык. Кеченин жүрүшүндө университеттик, аймактык, республикалык жана эл аралык олимпиаданын жеңүүчүлөрү сыйланды. Мындан сырткары иш-чаранын катышуучуларына чакан концерттик программа тартууланды. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.